балбал таш кыргыздын буту баскан жердин баардыгында бар. Ошонун бир колунда канжар турат да, бир колунда идиш турат. Канжар бул коргонуу, улут ички жана тышкы душмандан коргонуу. Ички душманды опурталды, тышкы душманды опурталды. Демек ошонун коргонуу. Мейли ар кандай тармактын баардыгына коргоно алуу мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бул Манастагы турган эң биринчи маселе. Экинчи колунда идиш турат. Бул рызкы, элге жан дүйнө азыгын чачуу жана турмуштук азык. Ушул экөө менен кулактандырып. Демек ушул эки чоң ири нерсе ушул Манас аркылуу Манастын туу туткан Эр Солтонойдо. Демек Эр Солтонойдо ошо 93 жашына чейин бел чичпей душман менен кармашып жүрүп өткөн. Демек бул өзү кызык. Кармашуу деген аргы бар кандай. Бул киши жана эпоска айланган, анын башканын баардыгы бар. Ал эми Кыргыздын жеринде түйүндүү жерлеринде баатырларды, кадимки Атаке баатырды машыктан, Бердике баатырды машыктан, Солтон Момоконду, Эр Садырды, Кушчу Итимбийди. Демек ошонун баарын аскердик өнөргө машыктырган. Бул жалаң эле кол башчы эмес, жалаң эле согуш өнөрүн мыкты билген эмес. Кайра дагы өзүнөн кийинки тукумду кайра тарбиялаган. Демек жанагы ата бабадан бери келаткан эрдик, баатырдык эгер элге жумшалган, элди сактап калуунун бирден бир мыйзамдуу жолу, дөөлөтү. Демек бул кандан канга өтүп келаткан го. Жана кээде эле балдар жөн эле жүргөн бир убакта келип туруп, эл намыстуу нерсе болсо дүрөт ойгонот. Ошондогу менталитет дегендин аркасы ошо менталитетибизде турган эмне экен? Таманыбыздан өйдө тиеп турган улуу байлык. Эми мен илгертен ошо биз Манаста ушунун баары дөөлөт. Улутту тааныйт жана өзүнүзү тааныйт Манаста. Мен эми азыр көп буга чейин абдан көп эмгектенгенмин. Анан азыр эми келечекте мен азыр жакында басмага даярдалып атат 4 том. Анан ошондо ушунун баардыгына айтылат, массалык болуп басылып чыгат. Ошо